мен ойымча биз баягы критиканын алдында өзүбүз бир чечимди беришибиз керек да. А эгерде ошол жерден чечимдерибиздин негизги карап турсаң эмне? Экологторго айтабыз, мэрге айтабыз, экөөңөр 2 шыпыргын алып алып, 25 этажга чыгып алып шыпыргы менен давай тиги смогту тараткыла дегендей эле болуп атат да. Эгерде акчасы жок болсо эмне кыла алат? Ар бир үйгө барып мешин өчүрөбү? Жок ТЭЦти өчүрөбү? Жок канттын цем заводун өчүрөбүзбү? Мен оюмча эми, конечно, көп нерселерди киргизиш керек. Мына кантты эмеси өчүрө албасак, анда давайте ошол компенсация төлөсүн. Биз закон кабыл алайлык. Канча зыян келтирет? Ошончо зыян келтирсе, ошончо акча. Бүгүн биз штраф менен жана 20 000 сом штраф менен эчтеке кыла албайбыз. Эгерде 10 миллион, 100 миллион деген сом экологияга акча төлөсө, ошол экологияны элге таратып берсек, чтобы көмүрүндү азыраак жаксынбы, фильтр сатып алабызбы, жана мини фильтрлерди, ошондой завод курабызбы, мини фильтр тиги моруна салып коелу да, ошол фильтрация кылып турсун. Ал көп акча, көп каражат кетпейт экен да. Чоң фильтрлер бүгүн жете бир 40 000 сом, мындай чоң мешке 40 000, 50 000 сом тегерегинде. Ал кичинекей фильтрлер бир 15-20 000 сом. Жанагы миллиардтарды ошо фильтрлерди жазап, же болбосо российский, китайский компанияларга кайрылып, кредитке беребизби, же элге таратып беребизби, ошону кылышыбыз керек. Жана катализатор дейбиз. Катализатор жок машиналерге давайте налог киргизелик анда. Эгерде токтото албасак, ошондой бир чараларды көргөзүш керек.